Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, таксидешип жаткан мекендештер, агалар, эжелер, карындаштар, инилер, баарыңыздар кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Бардыгыбызга белгилүү эле бүгүн 2 февраль лицензия узартылып, бардыгыбыз сүйүнүп отуруп калдык. Бирок көпчүлүк эмес. Көпчүлүктөн өзүнүн сүйүнбөгөн эмелер бар, потому что мен эле ошолордун арасына кошулам деп адашпасам керек. Себеп дегенде лицензия кошулганда кичине бир аз именно такси сферасында иштеген адамдардын жумушу бир аз мындай кошумча тапкан акчасы көбөйөт болчу деген ойдомун да. Эми ладно, 1-июлга чейин мен ойлоймун бардыгы уже кылып, анан кийин уже кичине жакшынакай бир профессияга ээ болот экенбиз да. Таксистин деле өзүнчө бир профессиясы пайда болот экен. Бул ладно. Берки машинаны, короче, санатаны, буга чейин жүргөн машинаны тапшырып, жана айтып аткан выкуп, кредит, наркы берки полный изилдеп чыгып, акыры выкупка машина алдым. Саната 2020 обзорду эртең кыламын. Азыр айтып берем эмне үчүн. Себеп дегенде бүгүн мен оюм боюнча бүгүн бул машинаны алып, жанагындай чехол, михол, эваполик, ал жак бул жак, короче, май сайын алмаштырып, полностью бүтүрөм болуш керек күндүзү деп ойлогом да. Бирок бул машинанын бир аз эмелери, мындай пятница күнү банктан барып акча алып, машинанын акчасын берип, анан дополнительный сумманы ар жак бер жак, короче, машинаны арестке койбой, машинаны пока бербей, бүгүн машинаны алып колго, анан кийин арестке коюп келген учур. Бүгүн эмне кылдым мен? Бүгүн получается машинаны майын алмаштырдым. Майын алмаштырып аткан кезде коробканыкын алмаштырдым. Экөө биригип 10 000 сом болду. Себеп дегенде жанагы поддон деген нерсеси бар экен го, ошо поддондун прокаткасынан май агат экен эле. Анан кийин эмени мотордун майдан агат экен эле да. Получается мен биринчи келип ошо гранатты алмаштырдым. Оң жактагы гранатты прокаткасын алмаштырдым, моторный клапан деген. Уста акысы 2000, эмелер запчасть тоже 2000. 4000 ал жака кетти. Анан ошол ал жак ремонт болуп аткан кезде барып чехол эмеден Инстаграмдан кечке карадым. Чехол карадым, ал жак бул жак карадым. Акыры, короче, ал жак бул жактан карап эсептеп келсем, ошо жанында турган магазинде эле вроде жакшы эле экен. Баасычы. Чехолду алдым, чехолду. Буну дагы до конца кийгизген жокмун. Ошол майды алмаштырып атканда кийгизип, бул чехол получается 5,5 миңге турду. Ошол эле жерден рульдун эмесин алдым, алькантара. Анан кийин накидкасын алдым. Тоже общий биригип 7500 сом болду бул. Анан майга очередь келди да, получается, диагностика кылыш керек болчу, машинаны көтөрүп, короче, диагностика кылган балдырымда коробканы алып туруп, короче, могу эме поддондун прокаткасын алмаш керек, ушул жактан агып атат деди. Ана деп туруп, барып май алмаштырган жерге барсам, ар жак бул жактан кирип көрдүм. Бирөөсү 12 000 дейт, без жанагы герметик. Бирөөсү ушундай бир байкеге жолугуп калып, ошого 10 000 сом бердим. Ал получается майларды алмаштырдым, мотордун майын, коробканын майын, эмени, прокатканы полный алмаштырды. Герметикти жакшы эме кылып кылды эми. Прокаткасын таппай койдум, короче. Поддон прокаткасы Кудай берген жакта вообще жок экен. Май уже поддон ачылып калган, майлар алмаштырып атат. Ошентип алмаштырып чыгып, бүгүн получается мен толугу менен ошол видеолор тартып, машинаны жууп, кичине полный ал жак бул жагын көрсөтөм, кичине мындай өзүнүн сүйүнүчү менен бөлүшүп коеюн деген ойдо жүргөн болчумун. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Себеп дегенде барып эмени арест койгон убакыттан саат 12ге жакын убакыт болуп калды. Ошол жактан келип мына саат 6га чейин уже биякта жүрөм, Кудай бергендечи. Эчтекен азыр эми барып машинаны бир сыра жууп, таптаза кылып, эртең эмеге барыш керек, шинага. Зимний шина алыш керек, бул пока лето. И плюс эваполик алыш керек. По-моему, ошо менен бүттү. Машинага эме бүт болуш керек. Ошол эртең толук машинанын обзорун чыгарып, бул жактар иштерин тартып, кичине чехол-мехолдор кийгизип, дагы подробно кайсы банктан алдым, кандай сом акча болду, кандай эмнери болду, полный. Эгерде кимде ким кызык болгон болсо мындай плюс жазып калтырып кеттиңиздер. Жөндөн жөн эле өзүм эле мындай эмемди сүйлөй бергенде эле болбой калайын да, ато көбү жазып калат, өзүңдүн эмеңди сүйлөй бербечи, эмне сүйлөйсүң сен, эмең неге кимге кереги бар депчи. Бул жерден жанагы информацияда, мисалы үчүн кимге ким ошондой информация керек болгон болсо, ошол жерден менин жанагы банктан алып кандай акча кеткенин ал жак бул жака эртең еще полностью эмесинен чыгарам. Эмнеге канча кетти, полный жазыпчы. Бүгүн эми видео киргизип кичине мындай бөлүшүп коеюн деген ой менен эле бүгүн алган үчүн бүгүн бөлүшүп коеюн деп эле чыккан кезим. Ошол үчүн кичине сүйүнүчүм менен, кубанычым менен бөлүшүп коюңуздар. Кичине мындай лайктан жакшы, печкасы жакшы дейт экен.
лайк менен, жакшы сөздөр менен, комментарий менен колдоп коштоп койгула. Эми бул чисто ошо менин видеомду көрүп жаткан, мени нет мындай көрүп калганда салам берген инсандарга эле арналат болуш керек. Ошолордун бардыгына айтып кетейин. Кол коюп, лайк коюп, жакшы сөздөрдүн жазып, комментарий жазып калтырып кетиңиздер. Анан 2 февраль туугандар, өзүңүздөр билгендей эле лицензия 1 июлга жылды. Өзүңүздөр уктуңуздар болуш керек. Жанагы 30 январь, 28 29 январь адамдар тем эле ажиотаж болуп парктарга барып, парктардан жанагы трудоугорду аламын деп аябай аракет кылып, ошол кезде эми көбүңүздөр эле көрүп калдыңыздар. Эми көп албаган адамдардан көп албай калды эмен лицензияны. Ошол үчүн көбүнө бул мындай бир чети жардам болду, бир чети көбүнө кичине мындай нитороок болуп калды. Себеп дегенде шашылып, ал жак бул жактан ардемке кылып, жумуштарынан көп убакыт калтырып лицензия кылды да. Но во благо деп коет. А так өзүңөр билесиңер туугандар, жанагындай парктар азыр аябай көп. Парктардын түрлөрү 1000. Ар ким өзүнө жакшы бир парк издеп жүрөт. Лично мен азыр ошо Автосити деген паркты иштеп атам туугандар. Ошол Автосити парктын сиздерге сунуштап кетейин. Ал паркта кандай условиялар бар, эмнеси менен өзгөчө десеңиздер, угуп туруңуздар. Сиздер үчүн 1,5% парктын комиссиясы 200 сом сразу фотоконтроль өткөндөн кийин 200 сом балансыңар сразу салынат. Ошо менен иштеп жумушту кыла бересиңер. Анан ошол жумушту кылганча эң көп линияда саат, эң көп заказ кылгандарга жакшы подаркалар бар. Мына мисалы үчүн кече эле бүгүн точнее розыгрыш болду. Розыгрыш болгондо 5 приз болду. 5 приздин эң эмеси видеорегистратор, экинчиси сувенир, үчүнчүсү держатель, төртүнчүсү подставка, бешинчиси провод, по-моему. Мен көрүп келгем да, адашпасам. Ошондой розыгрыштар болуп турат. Ошол үчүн кимде ким ушул паркка кошулуп иштесеңиздер, мындай айтканда водительдерге мамилеси жакшы парк деп айтсам адашпасам керек. Жана ушул парк ар ай сайын ихсан кылып турат, 10%, өзүнүн тапкан акчасынан 10% ихсан кылып турат. Мурдагы айда мечитке жардам беришип, бунусуна эми өз группага информацияны таштап турат. Группага кошулсаңыздар болот туугандар. Мен бул жака номерлерди, WhatsApp'тарды полностью калтырып кетейин. Анан дагы страховкадан көрсөтүлгөн, кимде ким ДТП болуп калган болсо, ошол паркта иштеп жатып, ошол парк менен болгон келишим менен протокол түзүлгөн болсо, 10 000 сомго чейин сиздерге поддержка катары. Бирок ДТПге пал-пал болбой эле коюңуздар. Барыңыздарга жакшы ак жол болсун, жакшы заказдар туш болсун деп айтмакчымын. Жана бүгүнкү мен айтып берген история боюнча кимге ким кызык болгон болсо, кимге ким ушундай варианттарды карап, кредит алам наркы берки дегендер көп деп по-любомучу. Ошолорго кандай болгон болсо, эртең мен силерге подробно айтып берейин, машинаны полностью көрсөтүп берейин, ал жак бул жагын тартып берейин, чехолдорду көрсөтүп берейин. Плюс жана плюс коюп коелу, мен просто байкайын да, жөн эле тартатамбы же жөн эле тартпайтамбы деген өзүм бир кандайдыр ишенич пайда кылсын деген ойдо эле туугандар. А так барыңыздар чоң рахмат, барыңыздарга ийгилик, көрүп коштоп койгонуңуздар үчүн. Буюрса эми бүрсү күндөн баштап уже линияга чыгып иштейбиз. Кандай болуп атат, эмне болуп атат деген сөз менен. Азыр заправка кылдым, как раз на партнер нефтен 2000 сомго куйдум. Эме почти полный бак болуп калды. Акча каяктан, наркы берки деген вопроска дагы жооп берип кетем эртең толук. Плюс деп калтырып кетиңиздер.